Салам достор. Бул видеодо кыскача кыргыздын үйлөнүү тоюндагы каада салттарды жана алардын артындагы эң жөнөкөй маанисин айтып берем. Анда эмесе кеттик. Тойго чейинки каада салттар: чай ичүү. Илгери сүрөт, видео жок болгондуктан кызды астыртан байкап көрүү үчүн чай ичип кетели деп барышкан. Баары чай менен чечилчү. Чайды чынынын түбүнө азыраак куюп сунса, кош келиңиз, сүйлөшөбүз. Ал эми толтуруп куюп берсе, тезирээк ичип кетиңиз, сизге бере турган кыз жок дегенди билдирген. Кудалашуу жана бата той. Эки тараптын расмий таанышуусу. Аксакалдар калыңды тойдун күнүн сүйлөшүп, кол жайып бата беришет. Бата бергенден кийин ой мен айнып калдым деп артка чегинүүгө эч кимдин акысы жок болчу. Сөйкө салуу. Кыздын убадалашып, болочок жубайы бар экенин билдирген кооз белги. Сөйкөнү көргөн башка жигиттер ага ашыкча үмүт кылбай, сый көрсөтүп ары өтүп кетишкен. Калың жана сүт акы. Калың кызды сатып алуу эмес, кыз башка айылга кеткенде анын ата-энесине чарбалык жактан оор болот. Калың ошол кыйынчылыкка берилген компенсация. Ал эми сүт акысы энеге рахмат деп берилген өзгөчө белек. Сеп даярдоо. Көпчүлүк сеп жөн эле элге мактануу үчүн жасалат деп ойлошот. Бирок чындыгында илгери сеп оор күндө, каттуу кышта аман калуу үчүн эң керектүү мүлк болгон. Келин өз себин ортого чыгарып, жаңы үй бүлөнү кыйынчылыктан сактап калган. Той жана үйлөнүү үрп адаттары. Кыз узатуу жана жар-жар. Кыздын өз үйү менен коштошуусу. Кызга шөкүлө кийгизип, жар-жар ырдашкан. Бул ыр жаңы үйүңө көнүп, бактылуу бол деп кыздын көңүлүн көтөрүү үчүн ырдалган. Аркан тосуу. Кызды алып бара жатканда айылдын жаштары жолду аркан менен тосуп алышат. Бул айылдын балдарынын биздин кызды алып баратасыңар, бизге да таттуу же акча бергиле деген тамашалуу шарты. Чачыла. Келин күйөөсүнүн айылына келгенде башына борсок, момпосуй жана тыйын чачышат. Мааниси жаңы келин менен кошо үйүбүзгө таттуу жашоо, береке келсин деген тилек. Көшөгө жана отко май куюу. Жаңы келген келинди көшөгөнүн артына отургузушат. Бул ага көнүп алууга убакыт берет. Андан соң келин отко май куят. Бул мен да ушул үйдүн куломтосун өчүрбөйм деген убадасы. Нике кыюу. Бул эки жаштын жараткан алдындагы эң ыйык убадасы. Нике кыюу ар кайсы аймакта ар кандай убакта өтөт. Айрым жерлерде кызды келин кылып алып келгенде эле кыйылса, кээ бир аймактарда чоң тойдун ичинде кыйылат. Эгер бата той эл алдында убада болсо, нике алардын баш кошуусун руханий жактан бекитүү. Молдо эки тараптын тең ыктыярдуу макулдугун сурап, жаңы үй бүлөнүн түптөлүшүнө бата берет. Жоолук салуу. Үйгө келген келинге оболу ак жоолук салышат. Бул анын эми расмий түрдө келин статус алганын билдирет. Келин көрүү, көрүндүк жана жүгүнүү. Келиндин бетин ачып, аны көрүү үчүн келген туугандар көрүндүк деп акча беришет. Бул келиндин жеке өзүнө кала турган биринчи капчыгы. Андан соң келин кайын журтка жүгүнөт. Жүгүнүү сиздерди сыйлайм деген адептүүлүк. Чоң той. Туугандарды, досторду, кошуналарды жана кесиптештерди кеминде 400-500 кишини ресторанга чогултуп, тамада, шоу-программа жана ыр бий менен эки жаштын баш кошуусун чоң майрамдоо. Тойдон кийинки каада салттар. Өкүл ата жана өкүл эне. Жаш жубайларга жашоону үйрөтө турган акылчылар. Негизинде чоң тойдун жүрүшүндө шайланат. Эки жаш уруша кетсе же кыйналса, ата-энесине айта албаган сырын ушул өкүл ата-энесине айтып акыл сурашкан. Ачуу басар. Той бүтөрүү менен чарчоодон же чыгымдардан улам эки тараптын ортосунда калып калган кичине таарынычтарды унутуу үчүн кудалардын бири-бирин коноктоп сыйлашуусу. Түштөндүрүү. Өкүл ата менен өкүл эне жаңы жубайларды өз үйүнө чакырып, дастаркон жайып, даамдуу тамак берип, кеңештерин айтышат. Төркүлөө.
Үйлөнгөндөн кийин келин дароо эле ата-энесиникине чуркап кете бербейт. Арадан убакыт өтүп, жаңы үйүнө толук көнүп калганда гана өзүнүн үйүнө сыйлуу конок катары барат. Мына ушундай чай ичүүдөн баштап түркүлөөгө чейинки 17 кадам. Жөн эле адат эмес, эң акылдуу система. Бирок эсиңиздерде болсун, ар бир аймактын өзүнүн жазылбаган мыйзамдары бар. Ошондуктан той алдында эң так маалыматты өзүңүздүн улуу муундагы туугандардан эле сурап алганыңыз оң. Алар баарын 5 колдой билет. Сиздин айылда ушул салттардын кайсынысы башкача жасалат? Комментарийге жаза кетиңиз. Видеого лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.